бұл төңкеріс емес. Бұл құралды жыртқыштардың қырғыз билігін басып алу қатарында бағалаймын. 7-ші апрель. Мен Бакиевті қармалай. Мен чоң сыйырматпен қайта Қырғызстанға алып келемін. Қарқыра, Көксай, Тоқмақтың тұшы, Маймақ бардығын қазақтарға өтіп берген. Тарихи документте аның қолы тұрады. Жоғарғы кеңесінің төрағасы Ахмад Умаров деп. Сегодня все посвящается Джаношу Салиевичу. Это безумное богатство. Это я завидую вам белой завистью. 2008 жылдын жазы Адахан Кимсанбаев жанында парламенттин төрагасы жана Бакиевдин берилген жан жөкөрү 3 рет депутат болуп шайланып, вице-премьер жана мамлекеттик секретарь кызматтарын аркалаганга жетишкен Мадумаров күзүндө коопсуздук кеңешин жетектейт. Жакын арада жаңы чаңжалынан улам эрден шыпырылат. Утур эле ал саткан кыргыз жерлери тууралуу белгилүү болот. Ал эми азырынча ал майрамда. Кожо оюну 50 жашта. Бийликте көпкө жүрөрүнө бекемишенип жүргөн учуру. Суу сартебете кийгизип атабыз. Кыргыздын жакшынакай салты боюнча чепкен жабып атабыз. Дүркүргөн кол чабуулардын коштоосунда. Каарманыбыздын жылдызы алыска 1995 жылы жанат. Алгач 30 жашында депутат болгон Мадумаров экинчи чакырылышта, утуру эле 3-чү чакырылышта да депутат болууга жетишет. Жаш принципиалдуу, курч саясатчы, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ эле. 2005 жылы март окуяларынан кийин Адахан мырза вице-премьер-министр кызматын аткарат. Мына ошондон тартып Мадумаровдун кылган иштери түп тамырынан өзгөрөт. Учурда ал бир топ жаңжалга аралашкан, ашкерей улутчул жана сөзүнө жооп бербеген саясатчылардын катарында. Сөзүбүз куруу болбосу үчүн бир нече мисал келтирели. Мадумаровдун оюнда 7 апрель күнү элдик революция эмес, куралдуу төңкөрүш болгон. Ал эми Ала тоодо болгону 10-12 киши курман болгон. Калгандарын Бакиевтерди жаманаттык кылуу үчүн областтын бардык бурчтарынан аянтка алып келишкен. Акаев менен Бакиевге кошуп Кадыржан Батыровду кармайсыңбы? Мен Акаев менен Бакиевди кармалайм. Мен чоң сыйырмат менен қайта Қырғызстанға алып келемін. 7 апрельде өлгендер чын эле баатырбы? Мен жана айтпадым, дектен кетпедip качкан ежелер. Ошол жерде каза болсо бир 10-12 киши дейт. Калгандары комуздорунда кошкон дейт, жанагы дүкөнү урдап атып качкандарым да ошол жерден өлгөндөрүн алып келип, Бакиевди жаман көрсөтүш үчүн санын көтөргөн. Мадумаровдун пикиринде өлкөбүз Сталиндин мүнөзүндөгү диктатурага муктаж. Бул тууралуу ал 2007 жылы Юстиция министрлигинин 80 жылдык мааракесинде билдирген. Кыргызстанда Сталиндин учурундагыдай мыйзамдын диктатурасы керек. Эске салсак, ошол эле жылы Ош шаарында белгилүү журналист Алишер Саиповду атып кетишкен. Ал окуяга Мадумаровдун ичи деле ачышпагандай. В 2007 году вы так прокомментировали убийство журналиста Алишера Саипова. Во всех странах стреляют журналистов, и в России, и в Казахстане, и в Узбекистане. Но только в Кыргызстане относятся к этому болезненно. Ну и что убили журналиста? И в депутатов, и в политиков стреляют, и только журналисты сами наводят такой шум и раздувают. Это кто пишет? Все. Вы по-прежнему считаете это нормой? Кто пишет? Это писали все, вы это озвучили так громогласно, что это писали все средства массовой информации. Я прошу прощения еще раз, Саипова не знал и до сих пор не знаю, кто он был. Негизи эле Мадумаров журналисттерди көп жактырбайт. Өз берген маалымат жыйындарынын биринде анын жан сакчылары журналисттердин бирин жакалап, сыртка чыгарып да койгон. Мен маалымат жыйынга келдим. Андан тышкары Мадумаров ашкерей улутчул билдирүүлөрү менен дагы белгилүү. Кыргызстан кыргыздар үчүн, калгандары квартиранттар. Акыркы мезгилде колдоо жана электорат издеген Мадумаров Россияны кыдырганы менен мурун мигранттарыбызды өтө эле сүйө бербеген анык. 2008 жылы спикер болуп турган Мадумаров парламенттин алгачкы 100 күндүгүнө арналган маалымат жыйынында төмөнкүлөрдү айтканы бар. Кыргызстандыктар тамак аш коопсуздугун толук камсыздоону кааласа, ал өз колдорунда. Айыл банк кредит берүүгө даяр, бирок кыргыздар эмнегедир албайт. Эмнеге дебейсизби? Аларга Москвада көчө шыпыруу оңоюраак. Мына ушинтип Мадумаров өз элине дагы кас болот. Бийликте жүргөн алтын учурунда ал маркабалуу чиновниктин ролуна өтө берилип кетсе керек. Өз бөлмөсүн жаңгак менен кооздогонду ойлоп табат. Жыйындар залын, борбордук фойени, абалдуу жана чарчы залдарын, спикердин бөлмөсүн жасалгалоосуна ал бюджеттен 40 миллион 677 миң сом талап кылат. Бирок колдоо таппаган Мадумаров чоң жалжалдан кийин кызматтан ажырайт. Саясатчынын кызматтан кетүүсүнө 90 депутаттын ичинен болгону бирөө каршы чыгат. Ошончо да Адахан Кимсанбаев Кыргызстандын кызыкчылыктарын сатуу менен кеңири таанылат. Анын колу менен Тажикстанга өтүп кеткен жердин айынан чек арада азыркыга чейин кагылышуулар болуп келет.
Коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп турган Мадумаров Тажикистанга Көксай айылындагы талаш жерлерди берип жиберет. Адахан мырза кол койгон протоколго ылайык өлкөбүзгө таандык аянты 90 гектар узундугу 19 километр жер коңшу өлкөгө 49 жылга ижарага берилип кетет. Ал эми Тажикистан Кыргызстанга аянты 5 гектар узундугу 275 метрлик жер үлүшүн берет. Мадумаровдун шалакалыгы мына ушул жерде. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын аталган документке кол коюуга укугу жок эле. Жер үлүштөрүн алмаштыруу логикасы акылга дагы сыйбайт. 90 гектар кыргыз жери 5 гектар тажик жерине айырбашталат. Анын үстүнө 5 гектар жер аянты дагы Кыргызстанга таандык. Казак-кыргыз чекарасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Мадумаров деп. Должу за болуп турат. 2 жыл кийин мурдараак Масалиев, Бектазаров менен жүргөндө ал каршы болуп жүргөн. Эмне үчүн өзгөрүлүп кетти? Ким өзгөрүлүп кетти? Менби, албы. Экинчиси, дайыр тарыхый документте колу бар. Азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чегара маселелерин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча эмне айтпайт. Үчүнчү да бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Ушуларды айтпайын деп айтып турдуңар да. Көл жеринде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн. 50 гектар жери бар. Беспрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкул Успекер кезде өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен экөө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Жердин шашылыш түрдө берилүүсүн Мадумаров кийин мойнуна алганы менен бул кадамды дипломатиялык жеңиш деп атайт. Маселени чукул арада делимитация жана демаркациянын жыйынтыктарын күтпөй туруп чечүү керек эле. Биз дипломатиялык жеңишке жетише алдык. 2009-жылдын 3-мартында мен Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары тажик кесиптешим менен бирге ошол протоколго кол койгонбуз. Кыргызстан чегарага чектеш аймактагы 275 метрлик жер тилкесин жылына $1 төлөө менен 49 жылга ижарага алат. Азыркы учурда Мадумаров жогорку жактан четтеп калганы менен кайрадан бийликке келүү аракеттерин көрүп келет. Ал эмес бир нече ирет кызмат сунуштаса барам деп айтканы бар. Бүгүнкү күндө чечендигине таянган Адахан мырза кайрадан шайлоого даярданып жүргөн мезгили. Бирок негизги маселе ал бийликке келсе эмне менен алектенет? Сөзүнө туруп Бакиевдерди өлкөгө сый урмат менен кайтарып келеби? Же болбосо өкмөт үйүн жаңгак менен каптайбы? Же болбосо эң коркунучтуусу кайрадан жерлерибизди сата баштайлы? Эмнеси болсо дагы кийин айткан сөздөрүнөн оңойлук менен баш тартып кое алат да.